Соц тармактарда кеминде Сибир жарасы менен ооругандар табылды деген аудио таркатылып жатат. Анда эт токмокто сатылып, Бишкектеги колбаса чыгаруучу цехте иштетилиши мүмкүн экендиги айтылып, фастфуд, самса жана колбасаларды 2 ай жебей турганга чакыруу айтылат. Факт-чек KG бул билдирүүнү текшерип көрдү. ЖМКлардын билдирүүлөрүнүн майдын башында Жалал-Абад облусунда Сибир жарасына байланыштуу 3 учур катталган. Алардын 2 аймактык, бирөө Бишкектеги ооруканада дарыланууда. 9 майда дагы бир учур катталып, Бишкектин мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы врачы Кубан Кундашев ал кайсы аймакта катталганын тактаган эмес. Ошондой эле 15 майда Сибир жарасына шек менен Гемин районуна караштуу Кароол Дөбө айылынын тургуну ооруканага жеткирилген болчу. Эпизоотияга каршы күрөшүү бөлүмү ооруган малдын эти базарда сатылуусун четке какты. Базарда эт ветеринардык текшерүүдөн өтөт. Демек, ооруган малдын эти базарда сатыла албайт. Сапатсыз эттин базарда сатылышына бөгөт коюш үчүн электрондук сертификация киргизилген. Эт сатылган жерлердеги QR-коддорду көрсөңөр керек. Эгер ошол кодду сканерлесеңер, мал кайсы жерде союлгандыгы, кайсы лабораторияда экспертиза өткөрүлгөндүгү тууралуу маалыматты ала аласыңар. Базарга шектүү, текшерилбеген эт сатыкка чыкпай тургандыгына 100% кепилдик берсек болот. Сибир жарасы уй, кой, эчки сыяктуу кепшөөчү жаныбарлардын илдети. Адатта бир малдан экинчи малга же бир адамдан экинчи адамга жукпайт. Сибир жарасынын бактериялары организмге ооруган малдын этин жегенде, дем алганда аба аркылуу, теридеги жара аркылуу жугуп, көбөйүп токсиндерди чыгара баштайт. Бул илдетти дарылоонун натыйжалуу жолу болуп антибиотиктер эсептелет, өзгөчө пенициллин. Дарылоо өз убагында башталса, бул оорудан каза болуу коэффициентин 1%дан азыраак деңгээлге түшүрсө болот. Эскерте кетүүчү жагдай: ооруган малдын этинен жасалган колбаса, фастфуд жана самсалар инфекциянын булагы болушу мүмкүн. Белгилей кетсек, 125 градус температурада 45-60 мүнөткө чейин кармалганда Сибир жарасынын бактериялары толугу менен зыянсыз болуп калат. Тыянак, бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда Сибир жарасын жуктуруп алган тастыкталган 4 учур белгилүү. Үчөөсүндө ооруган малдын этин тамакка колдонулса, бирөөсүндө айыл ветеринардык текшерүүдөн өткөрүлбөгөн малдын эти кошуналар арасында таратылган. Дагы бир жуктуруу учуру азырынча тастыктала элек. Ошентип, жогоруда аталган аудио билдирүүнүн автору колбасалар, самсалар жана фастфуд тууралуу маалыматты тастыктала элек маалыматтарга таянып тараткан.